Кеч күздөгү жылуу аба ырайынан кийин дароо күн сууктаганы байкалды. Кыргыз гидромет 9 ноябрдан тарта аба ырайы туруксуз болоорун божомолдоп жатат. 12-13 ноябрь күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан жаап, карга айланат. 13 ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда мезгил менен жаан жаашы, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Мындан тышкары синоптиктер шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жогорулашын билдирди. Ал эми ноябрь айында жалпысынан абанын температурасы төмөн болушу күтүлүүдө. Аба ырайынын кескен төмөндөшү кардын жаашы менен жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тоолуу жолдордо автоунаалардын ортосундагы 500 метр аралыкты сактоону айдоочуларга эскертет. Бүгүнкү күндө аба ырайы туруксуз аба ырайы сакталып турат. Мезгил менен жаан кар жаашы күтүлөт жана тоо этектерин жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ноябрдын ичи абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1 градус төмөн болушу күтүлөт жана жаан чачын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт. Жаан жана карлар мезгил менен күтүлөт.